Татканың таттуу болот деген бир макал бар го. Ак өрүк бышканы Айназ Усманованын багында терим күч алды. Салыштырмалуу түшүм быйыл азыраак болгону менен баасы былтыркыдан жакшы. Алармандар да көп. Сапатына жараша килограммы 240 сомго чейин бааланып, 200 түп өрүк багынан 2 миллион сомго жакын каражат табууну болжолдоп турат. Түшүмдү жакшы алуу үчүн биз удобрение кылыш үчүн ушул жер семирткичтерди салабыз. Анан эрте жазда ушул гүлдөгүчө шире дары болот, ошону чачабыз жалбырактарына. Ошентип карайбыз. Быйылкы жылы эми жакшы болуп атат. Элдин рызкысы 200 сомдон алып атат, алдын 240 сомдон. Анан эң арзанын 50 сомдон алып атат. Кардарлардын айтымында ак өрүктүн баасынын кымбат болуусу бул жылы Өзбекстандан Орусияга өрүктүн экспорттолбой калганы себеп болгон. Анткени аба ырайы жаанчыл болушу кошуна өлкөнүн өрүк бактарына зыянын тийгизген. Бул жылы Орусия жана Казакстан ак өрүктү негизинен Кыргызстандан импорттоодо. Буюрса бүгүн 3 күндө бир фура кетип барат уже. Бизди өзүбүздөн. Атак фура көп. Элдин рызкысы быйылгы жылда. 3 жылдан бери өрүк жакшы болбойт. 100 сомдон 240 сомго чейин алынып атат. Бул өрүк Москвага кетет, экспорт. Учурда ак өрүк негизинен Дара айыл өкмөтүнүн аймагында сатылууда. Чек айылында эле болжолдуу түрдө 300 тоннага жакын өрүк экспортталат. Жалпысынан айыл өкмөттө түшүмдүн көлөмү 1000 тоннадан ашып, кардарлардын көпчүлүгү бул аймактан сатып алышууда. Быйыл ак өрүк кээ бир болгон жерлерде жакшы эле болду. Баары дейин, бирок наркы былтыркыга салыштырмалуу жакшы деп эсептейм. Азыр ушу күнгө чейин менин болжолумда 70 тоннадай чыкты. Бул жылы сатылган өрүктөрдү район аймагынан алып чыгууда тыкыр текшерүүгө дуушар болууда. Аткезчиликтин алдын алуу боюнча коюлган посттор кирген чыккан жүк ташуучу унааларды текшерип, атайын тактама кагаздарды талап кылышат. Ошол себептүү ким канча өрүк саткандыгы боюнча айыл өкмөттөн кагаз керек. Азыр ар бир тапшырган адамдын тизмесине, фамилия атыны, телефон номерине тизме кылып туруп, канча адам тапшырды, канча тонна болду, ошолорду список кылып айыл өкмөттөн справка берип атабыз. Аны бербесек, развилкада таможнядан кыйнап жатат да элдерди. Өткөрбөй жатат. Баткен облусу боюнча жалпы 7000 гектардан ашуун аянтты өрүк бактары ээлейт. Жылына 60 000 тоннадан түшүм алынат. Анын ичинен 10 000 тоннадан ашуунун ак өрүк түзүп, башка сортторуна караганда 1 айга эрте пышат. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.